Biz bugün asosiyatsiyanın представительleri sizlerge çoğun rahmat aytабыз Жогорку Кеңеш. Анткени тоо кен тармагын эч убакта чакырбайт, мындай жыйынтык чыгарылбайт. Анан эл менен акылдашуу, мына ушул тоо кен тармагы боюнча кийинки бир 10 чакты элдин ичинде биринчи мен угуп атам. Ошондон бул абдан жакшы нерсе. Айтып коелук, тоо кен тармагы бул адам баласынын өсүшүнө жардам бере турган нерсе. Азыр биз аны ошон үчүн муну мамлекеттин эсебинен, мамлекеттик тартип менен ошонун негизинде иштетиш керек. Мына биздин ушул маселе боюнча чоң каталыгыбыз эгемендүүлүккө өткөндөн кийин биздин тоо кен тармагы боюнча бирдиктүү саясат жок. Ар ким өз билгенин жасап атат. Мына ошондуктан эме эле айтып кетип атпайбы? Мына бүт кен байлыктар чет элге кетип атат. Керекпи керек эмес лицензияны берип атат. Мына бүгүнкү күндө 1 январга эсептегенде быйылкы жылдын 2800 лицензия колдо жүрөт. Бул кимге кереги бар? Мунун баардыгы келип жанагыдай биздин саясаттын жоктугунан. Эми бүгүнкү күндөгү түз маселе бул уран кендери боюнча айтып коелук. Бул маселе боюнча ассоциациянын адистери чоң иштер жүргүзүп атат, түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз элге. Биздин токтотуп коюуга права жок, бирок баягы өзүбүздүн адистер байланыштуу баардык түшүндүрүп атабыз. Биринчиден, эмнени айтып койсок болот? Бул уран заты уулуу зат. Бул эч убакта адамга пайдасы жок, зыян. Экинчиден, бул уранды иштеткен жерде сөзсүз экология бузулат. Мына премьер айтпадыбы? Эгерде адамга зыяны болсо, эгерде экология бузула турган болсо, биз токтотуп коебуз деп. Демек, анысы билинген да. Айтып коелук. Экинчиден, урматтуу катышуучулар, бул уран кендери бүгүнкү айтып аткан. Мурун эл белгилүү болгон. 50-жылдарда бизге белгилүү болчу. Андан кийин мына көп жерлерде биз уран касканбыз, аны билесиздер. Алардан калган калдыктар жөнүндө айтып кетти. Мына аларды азыр тазалоо үчүн канчалык акчалар керек болуп атат. Элден сурап, жалдырап сурап атабыз. Мына биз билгенден Миңкуштагы уран кенинин запасы түгөнген баштап, ошо кезде бизге ушул жерди иштеткиле деген маселе коюлган. Бул маселени биздин жетекчилерибиз урматтуу Раматлык Турдакын Усманович башында турган токтотулган. Ошондуктан бул ошо 60-жылдарда 63-65 жылдарда токтотулган. Эми аны кайта баштап алганы бул действительно каталык болгон. Экинчи андан кийин мына ушул биздин Ысык-Көл жалпы дүйнөлүк болсо союздук эс алуу жайы болгонго байланыштуу. Мына биосфералык деп мына өзүнчө закон чыгарган. Мына берилген участоктор ошонун составына кирген. Демек, бул жакта дагы туура эмес берилгендиги көрүнүп турат. Демек, ошолордун баардыгын айтып отурганыбызда, мына уран Кыргызстанга керекпи деген маселе чыгат. Бизге кереги жок. Анткени бизде атом электростанция куруунун эч кереги жок. Андан кийин муну иштеткенден кийин канча биз пайдасы экенибиз пайдасы жок. Анын зыяны көп болот. Мына айтып атпаймынбы, жанагы биздин азыркы жанагы калган кубоздорду тазалаш үчүн миллиарддаган акча керек. Ошону ар ким ар кайсы өлкөлөрдөн сурап, жалдырап иштетип атабыз. Демек, бул иштетүү мына сиздердин коюлган маселе, талабыңыздар толугу менен туура. Мына ассоциациянын адистери сиздерди колдойт. Сиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Эми урматтуу жолдоштор, бул маселе чечилди. Бул чечиле турган маселе болду. Баардык эл колдойт. Экинчиден, жалпы эле тоо энергия жайынын акыбалы бүгүнкү күндө абдан оор. Жалпы тоо кен жаттырама эмес. Жалпы биздин Кыргызстанга Кудай берген табигый байлыктар көп. Алардын ичинен суу энергетика байлыгы, мына тоо кен байлыгы бул Кыргызстанды бага турган нерсе. Мына биз айтып коелук, ушунун негизинде өткөн кылымдын 70 жылында биз 15 өлкөнүн эң алдыңкылардын алдына чыкканбыз. Мына ушул байлыктардын эсебинен айтып коелук, өткөн кылымдын 70 жылында жалпы СССР 80 эсеге өссө, өнөр жайы Кыргызстан 5 эсеге өскөн. Biz 90-жылы
Eң алдыңкы өлкөлөрдүн ичине. Вақтыңыз бүтті. Қош. 2 минут қош беріңіздер. 2 минут. Жиынтықтап алыңыз әм. 2 минут қоштық жиынтықтап алыңыз. Сөзіңізді аяқ чарып алыңыз. Бұл мәселе, бұны айтып қойын сіздерге, дүниеде токен тармағысыз ештеме өспейді, өнікпейді. Мына бізден чөнтөктө жүрген немеде 70 түрлі заты бар токеннің. Оны илимдин негизинде, акылдын негизинде өстүрүш керек. Ага мүмкүнчүлүк бар. Дүниеде барлыгы. Маселен Сибирде көмүр казып атат, ал көмүр казып бүткөндөн ал жерге токой өстүрүп атат. Мүмкүнчүлүк барбы? Бар. Мына мезелен бул мурда жыл биз Чаткалда болдук эле, бир жетиштеткен экен, бирок аны кайта жаап туруп, анын булактарды кайта ошо үстүнө чыгарып туруп, бак өстүрүп койгон экен. Сонун сай болуп калды. Демек, муну өстүрүү, муну илимден, адистердин негизинде өстүрүш керек. Бизде азыр кадр маселесинде башаламандык. Мына ошондуктан биз токенчилер, биз президентибизге, жалпы элге 6 пункттан турган кайрылуу жасканбыз. Ошол кайрылууду аткарсак, Кыргыз элинин токени пайда берет, өстүрөт, элге андай зыяны болбойт. Ошондуктан биз айтабыз, сиздердин жасаган иштиңиздерге чоң рахмат. Рахмат.